25 суроо. Төмөндөгү сүйлөмдөрдүн кайсынысында тыныш белгилер туура коюлган? А вариантында. Бүгүн кайталы деди Айчүрөк, таласка барчу жол алыс. Мында төл жана бөтөн сөз берилген. Сүйлөм бөтөн сөз менен башталып, бөтөн сөз менен бүткөн үчүн тырмакча белгилери туура коюлган. Ал эми ошол бөтөн сөздүн ортосунан кирип келген автордун төл сөзү сүйлөм ортосунда келсе, астынан жана артынан үтүр сызыкча белгиси менен айырмаланат. Бул жерде үтүр сызыкча туура коюлган. Бүгүн кайталы деди Айчүрөк дегенде ой бүткөн үчүн чекит коюлган. Чекит коюлган үчүн үтүр коюлбайт. Бул жерде сызыкча белгиси туура коюлган. Бул жерде эч кандай ката жок. Б вариантында Гүлсараттагы Танабайдын образы жалпылаштырылган образ. Бул жерде Танабай кайсы чыгарманын каарманы? Ал Гүлсарат повестин. Демек Гүлсарат чыгарманын аталышы болгон үчүн ал тырмакчага алынып жазылышы керек. Высында күч атасын тааныбайт деп жооп берди атам. Бул жерде төл жана бөтөн сөздөрдүн ортосунда тырмакчадан кийин үтүр сызыкча белгилиси коюлушу керек эле. Бул жерде сызыкча калып калган. Гысында мен артка кайтпайм деп максат жол тартты. Бул жерде төл жана бөтөн сөздөн кийин тырмакчадан кийин үтүр сызыкча белгилиси коюлуш керек. Андан сырткары деп жардамчы этишинен кийин эгерде заттык маанидеги сөз келсе, анда ал жерге үтүр белгиси коюлуп жазылат. Демек туура жообубуз А варианты болот.